Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында чоң өзгөрүүлөр миграция жаатында мурда биз жасап жүргөн эмгек келишимдин негизинде депортация болуп калганга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошол боюнча кыскача сүйлөшөбүз. Сөз баштардын астына кичинекей жарнама. Баарыбыз Кыргызстанга жүк ташыйбыз, жүк бербейбиз, дары-дармек, документ бербейбиз, аэропортко барабыз, бирөөнө жалдырайбыз. Осман экспресс деген уюм бир күндө Кыргызстанга 500 рубльдан баштап жеткизип берет. Текстильщик метросунда телефондор менен астына даректерин жазып коем. Кайрылы бериңиздер. Ошол кызмат менен колдоно бериңиздер. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 2026 жылдын 1 октябрынан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирет. Бул болсо чет элдик жарандар эмгек келишимди мурда эффективный жасатып алып эле, бирөө аркылуу келишим түзүп алып эле, ошонун негизинде временно пребываниясын узартып жүрө берчи. Эми бул жаатынан федералдык салык кызматы, налоговая служба, социальный фонд России жана ички иштер министрлиги үчөө биргиликтүү иш алып барып туруп, ошол фиктивный эмгек келишимдердин бүт баарын текшерип, эгерде ошонун негизинде айлык майына түшпөсө, анда ошол жарандарды 15 күндүн ичинде выдворение, депортация кылганга толук уруксаат алышат. Муну эмгек келишим азыр силер эми түзгөндө дагы сөзсүз түрдө ошол ай сайын силерге акча түшүп туруш керек. Ал акча болсо МРОД деп коет, минимальный размер прожиточного минимума деп коет. Минимальный размер бул Москва жергесинде бүгүнкү күндө 39.970 рубль, айлык майына жок дегенде алыш керек. Башка региондордо болсо 27.093 рубль болот. Ошол акча силерге картаңарга түшүп, ошонун негизинде налог отчисление болуп турбаган болсо, анда чет элдик жаранды текшерип туруп, ошонун негизинде депортация, выдворение кылат. Эми мурдагыдай эмгек келишимди көчөдөн сатып алып, бирөөнө жасатып аткан заман уже токтоду. 100% бул расмий түрдө иштеп, андан тышкары 100% ошо налогту төлөө ар бир чет элдик жаранга абзел болуп калат. Азыр 1 октябрга жакындаганда дагы ошол боюнча толук маалыматты беребиз. Кандай эмгек келишим түзүп туруп, кандай требовать этебиз, балким ошо диаспоранын негизинде дагы консультативный колл-центр ачып туруп, чет элдик жарандар, биздин жарандар кайрылгандай кылып ошол жаатында иштеп жатабыз. Кулаңарга көмөкчү сырга эми эмгек келишимди 100% расмий кылыш керек, андан башка тилекке каршы шарт калбай калды. Сак саламат болуңуздар, жакшылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши көрүшкөнчө. Негизи ийгиликтүү мекендештери көбөйдү, ошо ийгиликтүү кызматтар керек. Бүгүнкү күндө биз ошо мекендешибиздин стоматологиялык клиникада турабыз. Эң негизгиси Москва жергесинде 4 клиникасы бар экен, алардын бири Москва-Ситиде. Москва-Сити бул Россиядагы эң мыкты бизнес борборлордун бири. Кызык жери премиум класстагы кызматтар, стоматология кызматтар арзан, жеткиликтүү баа менен. Эсепке алсак, 1 августка чейин деп коелу, компьютерлик томография, 3D челюстүн бүт баарын томография кылышчу беп-бекер. Андан тышкары полностью Airflow деген жаңы заманбап тиш тазалоо, 4 этап менен тазалоосу 50% скидкасы менен болгону 3750 рубль турат. Андан тышкары бардык кызматтарга тиш чылуу, имплант, коронка коюу, дарылоо бүт бартан 15% скидка. Диаспора деп промокод менен айтсаңыздар болот. Телефон номерлери +7 495 045 45, адрестерин, даректерин менен астына жазып коем. Биздин мекендешибиздин заманбап клиникасы менен арзан баада колдоно бериңиздер. Көрүшкөнчө.